Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору. Ошондой эле Адилеттүү Жарандар каналынын көрөрмандары, хейтерлери, подписчиктери. Азыр мен бул Жалал Абад шаарынын транспортный переулоктун Кич көчөсү, мына 101-үйдүн районунда турамын. Бул Шафталызардын арт жагы. Илгери бул жерде кичинекей самсакана бар эле. Ошол самсакананы сүрдүрүп, азыр бирөө могул жерге мындай капитальный строительство кылып атыптыр да. Мына пышыгычтан дубалдарын пышыгыч, фундамент, бетон как положено пышыгычтан кылып. Мага ушул жерди жашоочулар кайрылып айтып атпайбы? Илгери дейт, биз депутатыбыз аркылуу мэриядан жаш балдар үчүн ойногон аянтча детский площадкага бергиле ушул жерди десек, бул жака пожарный машина келет, бурулат, тиги болот, бул болот деп бербеген дейт. Азыр болсо бирөөгө берип коюптур. Азыр могул жерге ашкана куруп атабы же башка нерсе куруп атабы? Бирок капитальный строительство, то есть жаш балдарга бул жерге ойнош үчүн аянтчага берилбейт экен. Бул жерде пожарный машина бурулатмыш. Эгерде бирөө эми бир нерсе бергендир да, билбейм эми. Көзүм көрбөгөндөн кийин айта албайм, бирок өзүбүз билебиз бизде иштер кандай бүтөт. Бул жерге капитальный строительствого разрешение берип, мына бүгүнкү күндө куруп атыптыр бул жерде. Бул дагы бир эле ол эмес, бул өзү жол мындай. Жол келе айтып, жолчу мындай жол болуп келип, жанагы боюнчачы, план боюнча могул жолго бурулуп кетиш керек да. Бул жол экен өзүчү. Бирок азыр булар жолду эле эмес, булар мындай коркунуч түзүп атпайбы? Могул поезд жолдон 3-4 метр эле биракка. Бул любой санитарный норманы бузат да. Санитарный норма боюнча болбойт. Бирок Жалал Абадта ташасаң жашайсың дегендей, ташагандар жашап атат окшойт да. Эми мен ошол улуу урматтуу Жалал Абад шаарынын кеңешигине депутаттарга кайрылат элем. Ушуну билип бергилечи. Мыйзамсыз курулуп атабы же мыйзамдуу? Мыйзамдуу болсо эмне үчүн поезд жолдон 2-3 метр эле бул жака жылуу эле курулуп атат. Онун үстүгө буларды айтышы боюнча, жашоочуларды айтышы боюнча, азыр поезд жол мындай, поезд вокзал тосулгандан бери балдарыбыз мектепке кыйналып атат барыштан дейт. Азырго дейт эми күн узун болуп калды. Күн узун, жарык, кургакчылык барып атат дейт. Кышты күнүндө дейт Шафталызар жабылат, бияктан баса албайбыз дейт. Бир жака мындай центрге түшөбүз десең, береке могул майла менен өтүш керек дейт, иттер кабат дейт, же бул жак менен айланып өтүш керек дейт. Ошол эле тупикке тыгып ташады бизди дейт. Жок дегенде могул жерден жол ачып койсо, тиги жерден чыгат элек депчи. Муну илгери легкий конструкциядан жасалган экен самсакана. Буну бузуп, нар жактан водогончикти алып, мындай капитальный стройка кылып атыптыр. Мен почти 50 жыл ушул шаарда жашап туруп, 1 квадрат метр жер ала албаппын, менчи албаппын. Сурасам жок, ондай дейт. Башкача кириш керек окшойт, чоңдоргочу.